Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан бир катар чөнтөк уурулук, кылмыш жолу менен табылган мүлктү сатып алуу же сатуу жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу боюнча кылмышка шектүүлөр кармалды. Маалыматка ылайык, өткөн 2022-жылы октябрь айында коомдук транспортто жашы 7 эле кыздын iPhone XR үлгүсүндөгү уюлдук телефонун уурдаткандыгы боюнча арыз келип түшүп, уурулук боюнча кылмыш иши ачылган. Анын алкагында издөө иштери жүрүп, 3 жаран кармалганы кабарланат. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери кылмышкерлердин изине түшүп, 3 адам кармалган, кармалып тергөө кызматына жеткирилген. Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык шектүүлөр Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу изоляторуна киргизилди. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту шектүүлөргө карата Бишкек шаарындагы СИЗО 1-ге камакка алуу менен баш коргоо чарасын тандады. Козголгон кылмыш ишинин алкагында соттун санкциясынын негизинде тинтүү иштери жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында 4 ноутбук, 6 планшет, 305 уюлдук телефон табылып алынган. Уурулук фактылары көбүнчөсү коомдук транспорттарда катталып, анда уюлдук телефон жана капчык уурдаткандар арбын. Буга байланыштуу ар бир жүргүнчү өзүнө сак болуусу зарыл дешет айдоочулар. Алар унаага кандай жарандар чыгып түшүп жатканын айрым учурларда байкабай калабыз дешет. Ачык эле айтып атпай, бекиткиле, көргөзпөйлө, сени вещи не показывать деп. Адамдар болбойт. Аны көргөндө биз эмне кылабыз? Биз көрбөйбүз. Алып кеткенден гана угуп калабыз. Бирок ошого чейин жарандар өздөрү аракет кылыш керек да. Жанагынтип массовый информация жөнөтүп аткандан кийин өздөрү кичине сак болуш керек да. Анан уурдатып алгандан кийин маршрутканын водителин күнөөлөп баштайт. Сен маршруткадан алдырып койдун. Причем биз правила карайбыз, элди ташыйбыз, жол беребиз, сдача беребиз дегенде. Онда пустой кезде отурбайт. Полный кезде отурат, кирет, алат алчудун. Анан түшүп кеткенден кийин артындалар байкап калат ичиндегилер. Анан ызы чол кылат, эми ичинде ызы чолгондо эмне тигилер түшүп кеткенден кармай албайбыз да. Ошол. Башка эчтеке кыла албайбыз. Анан если вдруг байкап нем болуп калдык, анда милиция чакырганга аракет кылабыз. Жогоруда катталган кылмыш ишине байланыштуу Бишкектеги Ош базарынын тегерек четинде колдонулган уюлдук телефондорду алып саткан ишкерлерге суроо салып көрдүк. Алар смартфон сатууга келген жарандардан сөзсүз түрдө документ кагаздарын сурашаарын билдиришти. Албайбыз да, конечно, данный жок телефон алынбайт да. Жок, мен сатып алайын деп жүрөм. Сиздер сатып алайын деп жүрсүздөр. Арзаныраак телефондор келет да, чем базардан жактан алганча бияктан арзаныраак алайын дейсиң. Негизи телефон алып атканда паспорт документ менен аласың. Паспортты телефон үстүнө коюп тартып суретке тартып аласың. А так мындай алынбайт. Басына жараша эле жеке. Ошол эле учурда коопсуз шаар долбоорунун өнүгүп жатканы оозгалынууда. Анткени баалуу буюмун уурдаткандар учурда камералар ишке түшүп, мындай кылмыштуулуктун алдын алуу мүмкүнчүлүгү кеңейген айтылат. Ошондой эле коомдук транспорттарда да байкоо камералар орнотулуусу керек экендиги белгиленет. Бир жолу жоготком чөнтөкчүлөрдөн, бирок маршруткадан кайсыл жер маршруткада бар болчу, түшкөндөн кийин таппай калганмын. Бир 2-3 жолу болду. Жок. Эч кимге кайрылган жокмун. Кошелегимде 800 эле акча болчу. Анан кимге кайрылмакмын? Кайрылган эмесмин. Эч кимге кайрылган эмесмин. Эми баягында кандай десем, буйрубаган акча жоголот деп коет го, ошентип эле эмет көңүл бурган эмесмин. Маршруткага түшүп, телефонду алдырып ийгем. Анан баягы кишилер алып билбей келгендер, бизден эки жактан келгендер салат экен, кирет экенбиз, аны көрүп алып, акчаңы менен снимать этип кетет экен. Мен көргөн бой жерде балдар иштейт экен, ошентип. Топтошуп кирет экен. Топко аны кайта чыгып кетет экен. Алыпчы. Камера койсо өзүнө да жакшы. Бирөө баягы 50 миңин алдырып, бакырып өкүрүп, эч жака эч ким чыгарбай, чөнтөктөрдү оодарды. Кайсы малды алып кетип чыккан белгисиз. Анан карап койсо да. Аны коопсуз шаар болсо баарыбызга эле жакшы. Учурда уурдалган уюлдук телефондорду сатып алуу фактылары боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 217-222 беренеси менен кылмыш иши козголду. Алынган уюлдук телефондорунун арасында мурда уурдалган уюлдук телефондор аныкталып, алардын ээлери тергөө кызматына арыз менен кайрылууда. Ошондой эле тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, алардын жүргөн жерин аныктоо жана башка тиешеси бар адамдарды кармоо иштери жүрүүдө. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион, Бишкек.